Устаз ажылык айларда тәлбие айтса сооп берилеби, барбай калса дейт. Жок, тәлбия деген нерсе ихрам кийилгенден кийин айтылына турган зикир дуа. Ихрам кийбеген адамга айткан пайдасы жок. Ошон үчүн тәлбиянын улуулугу башка жерде айтылбайт. Биз субханалла, алхамдулилла, ла илаха иллалла башка дуалар бар го, любой жерде айта берет, бүт жерде айта бересиз. Бирок тәлбияны ихрам кийгенде гана айтылат. Ошон үчүн биз ажыга барганда, умрага барганда адамдарга эскертебиз. Мына тәлбия деген ушундай берекелүү зикир, берекелүү дуа бул башка жерде айтылбайт. Ихрам кийилгенде гана айтылат. Ошон үчүн көп айткыла, токтобой айткыла, кыйкырып айткыла. Бир айттымбы, биз умрага барганда тәлбияны кыйкырып айткан эмне болот? Сооп көп болот. Адамдар азыр мынтип тартынып калышат. Тәлбиядан тартынасың. Аллахтан, я Аллахым, сенин буйругуңду аткарганга келдим деп кыйкырып айткан. Тәлбиянын үнүн көтөр. Аялдар мына ичинен айтат. Эркектер кыйкырбайт. Биз 50-60 адам кыйкырган боюнча Кабага кирип кеттик. Хажарул Асвадка барганда токтолунат. Умрада. Ал эми ажылыкта болсо биринчи шайтанга таш атылганда тәлбия токтолунат. Экөөнүн башка. Умрада болсо Хажарул Асвад кара ташка барганыңда тәлбия токтолунат. Ага чейин лаббайканы айтып барасың. Багы эч ким айтпай, ошону адат кылбастан таң калган. Булар эмне кыйкырып атат? Кыргыздар көрүп, монголдор келип атат деп. Элдин бардыгы бизде барат. Лаббайканы кыйкырып Хажарул Асвадка чейин барып, Хажарул Асвадка токтогула деп. Шарт немелерди колтуктун астынан өткөрүп ихрамдан бияка таштап анан кийин таап кылып. Демек, тәлбия бул ихрам кийилгенде гана кылына турган дуа, башка жерде айтылса пайдасы жок. Эми айтса мүмкүн эми лаббайк Аллахумма лаббайк дегенде эмнени лаббайк деп атасыз? Эгер ошонун ниетиңизде мен сенин буйруктарыңды аткарганга намаздарыңды деп ниет кылсаңыз мүмкүн. Бирок бул эмне? Гайру муътад, адатта тәлбияны эч ким айтпайт. Намаздан лаббайк Аллахумма лаббайк деп отурган адамды намаздан көрбөйсүң. Анан ошо адамдардан бөлүнбөстөн лаббайканы ихрам кийгенде гана айтсаңыз эмне болот? Жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Ихрамдан чыгып атканда чачты аял киши алса болобу? Мастурат дейт. Машалла. Мастурат деген термин бизде кыргызда жок болчу. Бул давачылардан келди. Мастурат деген нерсе жабылган, тосулган деген нерсе. Аялым деп эле катын. Катын деген нерсе жабын деген сөз. Аялым деп айтса да уят эмес. Мастурат деп айтыш милдет эмес. Аялым, келинчегим, жубайым, кыргыздын тили менен айта берген жакшы. Себеби бизге азыр силер кыргыздын тилин бузуп атасыңар, кыргызды бузуп атасыңар, каада салтты жок кылып атасыңар деп аткан мезгилде өчөшкөндөй мастурат деп калбай, каш деп калбай, эмне? Адам кыдыруу, адамдарга жана келимени жеткизүү, жубайым, аялым деп айткан зыяны жок, Жанагы Чуак устаз айтат эле. Бир сөздү айтып атса, панар сеппебесине депчи. Панар деген билесиңерби? Солярканы ош жакта панар дейт. Отко панар сеппе дейт. Дагы от күйүп атса, дагы аны күчөтпөстөн эмне? Ошол өзүбүздүн тилибизде бар. Жок болсо макы. Телевизордо кыргызчасы жок. Сыналгы, жүналгы деген бул неме эмес. Баягы кыргыздын нукура сөзү эмес. Аны телевизордо эле айттын нерсе жок. Эми өзүбүздүн сөзү бар. Аялым, жубайым деген нерсени айта берсек болот. Эми чач алганда аялым алып берсе болобу дейт. Ушундай маселе бар. Ушуну айтканымда дагы элдердин баары айтып чыккан. Ол жубай дагы бир жаңылыкты айтты депчи. Чач алынып бүткөндөн кийин, эме, умра кылып бүткөндөн кийин, бардык амалдар бүткөндөн кийин, ажылыктын дагы бардык амалдар ташты аткандан кийин, кой союлгандан кийин чачы алыныш кала турган болсо, адам өзүнүн чачын алса дагы болот, өзү ихрамда туруп бирөөнүн чачын алып берсе дагы болот, экөө бири-бириникин алса дагы болот. Аялыныкын алса, аялыныкын кыркып берсең да болот, аялы сеникин кыркып берсе да болот. Бирок шарты ошол аялыңыз да умрасын бүткөн болуш керек. Сен умраны бүттүң, аялың да бүттү. Бири-биринкин алганга болот. Мисалы үчүн мен умраны бүттүм, чачым алдырган адам таппай атам. Таксырым умрасын эми кетти, чачты алып болбойт. Бул да умрасын бүтүрүп келген, экөөбүз бүтүрүп келдик, чогуу. Бири-бирибиздин чачыбызды алсак боло берет. Жок, бул махзуратул ихрам, жана жалпы эрежени карап эле чачты алганга болбойт деген. Ооба. Айнда тахаллулул ахир, эң акырында умранын бүтүп ушу тазалануу, чач эле алуу калганда өзүнүн чачын алса дагы болот. Бирөөнүн чачын алса дагы болот деп имам рахматулла Синди Мансакил мутавассит
ажылыктын кичинекей орто ажылык деген китебинде айтат. Аны Молла Али Кари дагы Иршади Сари деген китебинде ошол китепке шарх түшүндүрмө берген жеринде дагы кеңири айтат. Бүтүп акыры калганда өзүңүн чачыңы дагы башка бирөөнүн чачын дагы алсаң болот. Эми ошол жерде аял деле өзүнүн башка бирөөнүн чачын, аялдар бири-биринин чачын алып берсе болот да. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Аллах сизден разы болсун. Аллах баарыбыздан разы. Илимиңизге, жашооңузга береке берсин. Амин. Суроо төмөндөгүчө тармактык бизнес боюнча мындайча айтканда сетовый бизнес боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Көп жылдан бери жүрөктө үйгөн маселе деги эле мусулман элине шарият уруксат бергенби? Сетовый маркетинг бизнес боюнча мурда фатва берилген. Фатва берилгенден кийин кайра фатва берилбейт. Эми ошол фатваны гана элдерге жеткизип коебуз. Фатва деген нерсе өзү негизи жок маселени адамдарга чечип берүү. Ал эми биз көп мезгилде фатва деп коебуз, ал фатва эмес. Накл каулул улама. Алымдардын сөздөрүн гана силерге жеткизип беребиз. Кээ бир көпчүлүк адамдар ошол алымдардын сөзүнө жетүүсү кыйын болот. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, китебибиз бар, ошого өмүрүбүздү арнаганбыз. Анан ошону элдерге жеткизип беребиз. Ал фатва деген нерсе эч ким айтпаган нерсеге сиз өзүңүз фатва бересиз. Алымдардын эрежесине башкасына карапчы. Сетовый маркетинг деген нерсе бул жаңы пайда болгон соодалардан. Негизги шариятыбызда соода, ал-муамалат, мамилелер маселесинде ат-танзими адамдарга тартип иретинде кылган, тааббуди эмес. Башкача айтканда жанагы пешиндин 4 рекат парзындай эмес. Шуну кыласың болбойт дегендей. Танзими адамдарга кандай ыңгайлуу болсо түзүп берсеңиз болот. Ага эмне риба болбошу керек. Бирөөнүн малын арамдан жебеш керек. Анан жетимдердин малын жебеш керек. Ал хида жалганчылык болбосо эле кандай соода болсо не кылып беребиз? Шариятка карап уруксат беребиз. Себеби танзими адамдарга шарт түзүп берүү. Шарият ошо адамдарга эң жакшы бир жолду көргөзүп берүү. Мисалы үчүн азыр сооданын түрлөрү аябай көбөйдү. Себеби акча табуунун жолдорун издеп ар кандай жолдорду ойлоп табышты да. Мисалы үчүн ленингде ушундай соода болуп турат. Бирөөнү алсаң, экөөнү бекер берет. Деп карасаң, почти жакын эле, бирок утсаң бир 500 сом, 600 сом утасың. Бирок арамбы? Арам эмес. Аны не кыласың? Эки досуң чакырасың, барып үчөөң тандап атып, бирөөнүн акчасын төлөп коесуң. Дурусбу? Дурус. Арам барбы? Жок. Риба барбы? Жок. Алдамчылык барбы? Жокпу? Анан эсмен чыгып калыптыр, ат-таради, бири-бирине разычылык керек. Ошо разычылык шариаттын чегинде болуш керек. Кээбирлер сүткорлук кылып аптыр, мен разымын, мен төлөп берем дей берет да. Жок. Шариаттын талабына ылайык разычылык керек, Анан ошо менен эмне кылат? Дурус болот. Эми сетовый маркетинг деген жаңы пайда болгон нерсе, бул шариятыбызда дурус эмес деп чубак устаз бизге фатва берген. Себеби ал бирөөлөрдүн акчасын себепсиз алуу. Мен бир адамды эшитип келдим, мен келдим, мен дагы бир адамды эшитип келдим. Ал адам келгендигине мага компания акча төлөп берди. Ал адал. Себеби мен муну мээнет кылдым, мунун мээсин жедим, ынаттырдым, алып келдим. Уақытым кетти, мээм кетти, башка жатканда нервим кетти. Анан бул барды дагы бир Асанды чакырып келди. Анан бул дагы мээнет кылды, алып келди. Алып келгенден кийин Асандан бул алып келген үчүн мага дагы пайда чыгат. Ушул жерден иттин өлүгү ушул жерден башталат. Арам. Буга адал. Эми ошентип бир адам деп атканда биз сетовый маркетинг дурус эмес дейбиз. Буну мусулман эместер ойлоп тапкан, алар акча табыш үчүн ошону ойлоп тапкан. Биз ошону азырынча дурус эмес дейбиз. Ал эми жөн эле келип эле, сен бирөөнү чакырсаң, сага бонус берсе, сен чакырып келсең ошондой боло берсе, анда болду. Нар жагы арам болот. 3-4 адамдан түшкөн акча, ошого иншалла Кудай таалама тавеккел кылып, соодан баштай берсең, соодада береке бар иншалла. Башка жолдор көп. Өзүңүз ойлоңуз, башка бир соодан ойлоп табыңыз, иншалла дурус болот. Сетовый маркетинг боюнча чубак устаз болбойт деп фатва берген. Азыр ошол фатва күчүндө. Ассаламу ажылык учурунда Арафаттан Муздалифага келгенде куптандын убакыты кире электе шамды окуй береби же куптандын убагы киргенден кийин шамды окуп, анын артынан куптан окуйбу? Мындайча айтканда эртерээк барып алса деди. Машалла, өтө жакшы суроо. Ким түшүндү? Өтө жакшы суроо. Бул адам мурда ажылыкка барган. Же болбосо бир китепти окуган бир адам. Машалла, Аллахым разы болсун. Эми
Арафаттан Муздалифага качан? Зулхижжа айынын 9 күнү Арафатта күн баткандан кийин шамды күн баткандан шамдын убактысы кирет дедик жана. Шамдын убактысы кирсе да Муздалифага көзөп жөнөйбүз. Ошол күнү шамдын убактысы Куптандын убактысы экөө бир. Куптандын убактысына азан айтылганда шамдын убактысы кирет. Ажылыкта ошондой. Ошон үчүн Арафаттан чыгып атканыбызда шамды окубастан чыгабыз. Шамды окуган болсоңуз кабыл болот, кайтара окуйсуз. Ошентип жолдо кетип атасыз, бир жерге бардыңыз, токтогондо шамды окудуңуз, жарабайт. Муздалифага жетип бардыңыз, Куптанга азан айтып шамды окудуңуз, жарабайт. Качан Муздалифага бардыңыз, Куптандын убактысы кирдиби, азанды айтасыз, бисмилла, шамды окуйсуз. Шамды окуп туруп, кайра Куптанды окуйсуз. Куптандан кийин шамдын 2 рекат сүннөтүн окуйсуз. Куптандын 2 рекат сүннөтүн окуп, анан кийин витр важипти окуп туруп, сонун болуп жатып аласыз. Муздалифа дүйнөдөгү менмин деген 6 жылдыз 5 жылдыз гостиницадан да жакшы. Ал жер таш, эчтеке жок, ачык асман. Ал жердегидей уйку эч бир жерде жок. Ким ажылыкка кетип атканбызды эстеп койсун ошонучу. Муздалифага барганда уйкуну эч жерде уктаган эмес. Ушундай. Эмнеге? Аллах Таала ошондой кылып, ошол күнкү уйкуну рахаттуу кылып койгон. Болсо ташта адамдар кыйналып уктайт. Ал жерде ошо жөн эле акыркы үлгүдөгү дивандагыдан да сону уктайсың. Ташка башын коюпчу. Лаббайк Аллахума лаббайк дегендин сыры ошол жерде башталат. Аллахым сен кандай буйрук аткарсаң мен дайыммын деген ошо Муздалифада бар ташта жатасың деп. Эмесе мамлекеттердин мүмкүнчүлүгү болот айры 6 жылдыз 5 жылдыз гостиницада кылып акча алганга. Жок, ажылыктын немеси ошо. Ташта жатасың ошол жерде. Астыңа жай намазы коесуң, башыңа бут кийимин коесуң, жатасың ошол жерде. Ошол нерсе рахат болот. Демек, сурооңузга жооп бердим. Эгерде Куптандын убагы кире эле боло турган болсо, анда шам окулунбайт. Жолдо да окулунбайт, Муздалифага барсаңыз да окулунбайт. Күтүп турат, шамдын убактысы кирди, анан кийин окуйсуз. Эми жол тыгын болуп кетти. Куптанга Муздалифада жетелекте окубасаңыз дагы дурус эмес. Куптанга азан айтылып окубайсыз. Себеби Муздалифада окуш керек. Эми Муздалифага жетпестен күн чыга турган убакытка келип калдыңыз. Муздалифага жетпей атасыз. Пробка болуп калды. Муздалифага жетпей күн чыккан атат. Демек, Куптандын дагы шамдын да убактысы чыкканы калды. Коркуп, ошол мезгилде күн чыгып кете турган болсо анан дароо түшөсүз дагы, анан кийин ошол жерде шамды окуйсуз. Куптанды окуйсуз. Куптандан кийин шамдын 2 рекат сүннөтү, Куптандын 2 рекат, анан витрди окуп бүтүрөсүз. Анан күн чыга берсин, нарак барып, анан шам Муздалифага жетип багымдатты окуйсуз. Багым дагы жетпей калсаңыз, анда жолдо окушка туура келет. Демек, ошол күнү шамдын убактысы Куптандын убактысында, Муздалифага жетпесек дагы убактысы чыгып кете турган болсо, жолдо болсо да окуйбуз. Болбосо Муздалифага барып окуу милдеттүү болот. Насаат. Ошол Насаат медианыкы машалла ошондой сонун. Жана бир нерсени айтканды унутуп калыпмын. Жакшы эстеттиңиз. Насаат медиада шам менен Куптандын ортосунда эч кандай убакыт жок. Шам бүткөндөн кийин Куптандын убактысы турат. Демек, ошол түзүлгөн системада туура деген нерсе. Жанагы айтып аткандардай, шам тез эле чыгып кетсе, анда Насаат медиа ошол жерге бир нерсе коюш керек болчу. Эмнеде жөнтүр депчи. Анан Куптанга мындай деп 2 убакыт коюш керек болчу. Жок. Шамдын баштапкы убактысын койду. Андан кийин Куптандын алдыңкы убактысын койду. Демек, шам бүткөндөн Куптан башталат. Демек, ошол Насаат медианын деле ошол жерге барсаңыз, Мекке деп чыгып калат. Дароо локациясын неме Кыргызстандыкы менен колбоңуз анан. Барсаңыз ошол жерге немеси чыгат. Чыкканда Меккеникин басып коесуз, Мекке деп чыгат. Анан неме кыласыз. Анан фажр сааттардагы жакшы. Фажр сааттардагы ошо Саудияда өтө жакшы. Бу жерде деле жакшы, бирок муну тагынганыбыз менен баары эле Насаат медианы карайбыз, машалла. Ушулар өтө жакшы болгон. Ушул фажр сааттарга карасаңыз дагы жакшы болот, эгер Насаат медиа жок болсо. Куптандын убактысы киргенден кийин ошол жанагы айтылган маселе кылынат, иншалла. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум. Эркек киши узун кийим кийип, кайра жумуштан башка форма менен иштеп, кээде көчөдөн, үйдөн узун кийимди алмаштырып, башка кийим менен жүрсө болобу? Эркек киши узун кийинип. Эмнеге эркек киши узун кийинет, аялдар узун кийинет да?
Сүннөт кийимин мен чапаным ушу сүннөт. Бизде Орто Азияда сүннөт негизи ушул. Демек бираз узунураак болсо, эми жумушка барганда сүннөт кийим кийинүү бул милдеттүү эмес да. Сүннөттү өзү айтып атпайбы? Анан дагы бул сүннөт заваид, сүннөт экиге бөлүнөт. Сүннөтүл худа, сүннөт заваид. Ханафи мазхабта, башканы билбейм. Ханафи мазхабта сүннөт экиге бөлүнөт. Сүннөтүл худа, сүннөт заваид. Сүннөтүл худа деген биз сөзсүз түрдө аткарышыбыз милдеттүү болгон, важиптан бираз эле төмөнүрөөк сүннөт. Себеби өзү айтып турган сүннөтүл худа дегендей, муну кармануу менен сүннөттү аткаруу менен туура жол табабыз. Азан сүннөтүл худа, комат сүннөтүл худа. Намаздардан алдыңкы кийинки сүннөттөр бар, сүннөтүл худа. Таравих сүннөтүл худа. Ушулар сүннөтүл худа болот. Сүннөт заваид деген андан төмөнүрөөк, мустахаб менен мубахтын ортосундагы амал не? Сүннөт заваид болот. Бул нерсени кылганда сүннөт ниет кылып пайгамбарыбыз кылган экен десеңиз соо боласыз. Болбосо сизден талап кылынбайт. Ал селде кийген. Пайгамбар селде кийген да. Азыр эмне селде кийбейсиң? Муфтий эле кийиш керекпи? Пайгамбарыбыздын бардыгы селде кийген. Ошо сүннөт заваид болгондуктан адамдар күнгөн эмес. Алымдар гана кийип калган. Өткөндө мага бир суроо берди, эмне себептен селде кийбейсиз деп. Бизде Орто Азияда селденин урматы бар. Алымдар кийиш керек, Атайына мен алым боло элекмин али, азырга чейин талип, илим талап кылчубуз. Ошо калпак эле кийип турабыз. Бир күн бир Алла насип этсе бир селде кийип калабыз, бирок селдеден ижазабыз бар. Селде кийгенге устаздарыбыз ижазасы менен дуасын берип селдесин кийгизип жөнөткөн. Эми таяк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайым таяк кармап жүргөн. Пайгамбарыбыздын сүннөтү, сүннөтүл худа эмес, сүннөтүл не? Заваид. Ошо таякка бир эле киши таякка таянып жүрөт, машалла. Дагы ким бар? Бирөө бар дагы. Бир эки эле үч эле киши. Ошол сүннөт заваид. Эгерде ошону мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таяк кармаган экен десе, ошонусун соо болот. Болсо бизде талап эмес. Бардыгыбыз таягы жок эле жүрөбүз го. Чубак жаң келгенде таяк менен жүргөн, билесиңерби? Ким эстейт? Чубак биринчи жаң келгенде таяк менен жүргөн. Эми 35-36 жашында эле келген да, анан кой чалдай болуп ташта деп достору аны неме кылып, анан таякты кийин таштаган. Меккеде да калып нейлип алып мынтип жүрчү. Анан кийин устазыбыз Шейх Тарык Сардар Али Меккеде азыр таяк менен жүрөт. Иншалла келип калышы күтүлүп атат, дуа кылыңыздар. Чубак устаздын устазы. Меккеде окуган кыргыздардын бардыгынын устазы. Чубак устазы чубак кылган ошол киши. Иншалла Кыргызстанга келиши күтүлүп атат, иншалла. Иншалла документтер бүтүп, жогору жактан уруксат берилип калса келип, ушул Кыргызстанды эстесе ыйлайт. Ошол жакты мен көрөйүнчү, менин эң ишенген шакирттерим ошо чубак, ушулар эле барып, чубактын тирүү кезинде мен бара албай калдым деп ыйлады. Айтты өткөндө барганда, ушу мен Кыргызстанга барсам, ошол жердеги элдер менен сүйлөшсөм, ошолорго Ханафи мазхаб боюнча бир кеңештерим айтсам, ошол чубак сабак айткан мечитке барсам, ошол элдер менен кандай биз жеткизип турчук да. Чубак устаздын бир сабагына 50 миң, 10 миң, 20 миң адам келет да. Доктор Шейх Тарык элестете албайт. Менин шакиртимдин алдында 50 миң, Россияга барганда 50 миң адам келген. Кайсы жерге барсам 10 миң адам топтолгон. Ошонун устазы. Ошо чубак устаз. Ошо айтты, мен ошол жакка барып, ошол жерди көрөйүнчү, чубактын кабырын зыярат кылайынчы, бир мүмкүнчүлүк бергиле деди. Биз айттык, иншалла келип кала турган болсо, ошо иншалла сабактарды өтүп, кичине өзүнүн насааттарын айтып, ошо кишини көрөсүңөр. Таяк менен келет. Эгер мен адашып эле калбасам да. Себеби аякта постоянно таяк менен жүрөт. Озум не? Сүннат заваидке кирет. Эми ошондой эле эмнени айтып аттык эле биз? Устаз ошону пайгамбар токтоп туруң. Анан кийим дагы сүннат заваид. Узун кийинүү дагы сүннат заваид. Сакал сүннат заваид. Кээбекилер важип, башкада сүннат заваид. Важип эмес. Ханафи мазхабта сүннөт деп айтылган. Важип деп айткандар кийинки келген алымдар хадиске карап айтып койгон, негизи туурасы сүннөт. Сүннөттү айтып жүрөбүз го? Кээбекилер айтпайбыз, коркуп атышат да сүннат заваид. Алсаңыз, койсоңуз эмне кыласыз? Соо боласыз. Кээбекилер сакалы жок болуп ал эмне болду? Пайгамбарыбыздын шафаатын илешпей калабы? Иншалла илешет. Ниет кылып сизге кичине карайт десе жакшы болот, иншалла.
Allah таякты канча жашынан баштап? пайгамбар билбейм, аны билбейм. Пайгамбарыбыз билгенден бери пайгамбарыбыздын таягы болгон, билбейм точно. Кийим дагы узун кийим да ошондой. Жумушка барганыңызда мүмкүн чечип коюңузда костюмду кийишке керек, андан чыккандан кийин кайра узун көйнөгүңүздү кийип, чапаныңызды кийип алсаңыз жакшы болот. Ошо көйнөк эмес, чапан кийген жакшы болот экен, Биздин Орто Азиянын немесине, үрпүнө, үрп адатына караганыбыз жакшы болот да, чапан кийген, сонун болот. Анан азыр кече Максат ажыны көрдүм, Макбул дамланы көрдүм, сонун чапан кийип жүрүшөт, Даватчылар. Даватчылар дагы ошондой чапандарды кийип сонун. Анан чапан кийгенде дагы ошо кичине мындай сапаттуураак кийиш керек да. Биздин кийимибиз менен адамдар баалайт. Адамдар экен да. Адамдын кийими менен кабыл алып, акылы менен узатат. Биз жерге келсе, сен кийимиңе карап туруп, сага мамиле кылып тосолот, анан тантырап сүйлөсөң, анан акылың менен узатып коет. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бир мажилисине бир алым кириптир. Кийимдер окуңуш, чапандар, селлелер казандай болгон бирөө чапандар менен ушундай келсе, Абу Ханифа түздөнүп отуруп калды. Себеби Абу Ханифанын мажилисине алымдар келип, анан пайгамбар Абу Ханифанын мажилисине сынаш үчүн дагы табаррук кылышын адамдар келген. Ошого пайгамбарыбыз Абу Ханифа сүйлөп атканда бир адам келгенде эмне кылган? Бир аз өзүн оңдогон. Оңдоп, анан сүйлөп бүткөндөн кийин келиңиз, мейман бияка өтүңүз деп чакыргандан кийин, анан кийин та сакалдарын оңдоп келип, анан кийин мен суроом бар, имам деген, эмне дегенде адамдар уяла турган бир суроону берген. Бир риваятта эмне дейт? Шаввал бар го, Рамазандан кийинки келген ай Шаввал. 6 күн кармаш мустахаб, орозо. Ошо Шаввал Рамазандан алдын келип калса эмне болот деген. Дегенден Абу Ханифа бутуң созо бер деген. Себеби кийим менен адамды тосуп алды дагы, акыл менен узат. Ошого биздин кийимибиз адамдарга даават болсун, Азан менен кооматтын ортосунда окулган намаз бар го, сүннаты завайт деген. Муну илим бул фарз, Ошого сүннөт окугандан көрө илим угуп алганыбыз жакшы болот, Ошого адамдар кийим кийгенде, чапан кийгенде кичине сапаттуураак кылып коюш керек. Чоба устаздын айткан бир жакшы сөз бар. Арзан кийим адамды кор көргөзөт дейт. Ошого кичине эми ар ким эле баары бирдей болбошу мүмкүн. Ошо таза арзан кийимди деле таза кийсем эмне болот? Жакшы көрүнөт иншалла. Устаз, Мадинада жашаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Мадина пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына барып жашаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Эми ага барып жашаш кыйын. Азыр бирок 1 жылга виза берип баштадыбы? Виза аласыз да умрага барып, ошол жерде 1 жыл жашап анан келе бересиз. Башка жолуңуз жок. Ошол жактын гражданствосын алышыңыз керек. Же 1 жыл алып туруп кайра келип туруп, дагы виза алып кайра барып жашай бериңиз. Акчаңыз көп болсо, ошондой жашасаңыз болот. Пайгамбарыбыздын жанында иншалла. Ассаламу алейкум устаз, дават тууралуу кеңирээк айтып бериңизчи. Аят, хадис менен себеби элдер туура эмес түшүнүп алышат экен. Даватка чыкпай деле койсо болот дешип, сахабалардын динди таратабыз деп жан беришти го. Ушул тууралуу кеңен айтып бериңизчи. Даватчы туугандардын суроосу экен. Дават деген нерсе чакыруу. Аллах Тааланын үйүнө чакыруу. Эми даваттын түрлөрү көп. Азыркы бизде дават дегенде бул ошол азыр биздин даватчылар кылып аткан амал. Бул эч бир жери шариатка каршы келбейт. Бидат эмес. Ал эми 3 күн, 40 күн, 4 ай деген бул тартип гана. Анан өткөндө бирөөнү уктум. Тартип деп ар нерсени киргизе бересиңерби? Шариатка эч зыяны келбейби? Киргизе беребиз. Бардык нерсени киргизе беребиз. Оны ол жерден эшикти жаап киргиле, тартип кылабыз мечитке. Кондиционерлерге тийбегиле, тартип коебуз. Шариатка каршы келбейби? Келбесе болду. Ошол 3 күн, 40 күн, 4 ай дегендер бул тартип. Адамдардын бардыгы чыгып илим ала албайт экен. 20 жыл, 30 жыл өмүрүн сарптап. Эми бул көрүп тириликтен кутулбайт экенбиз. Кечке ошол бул акча табам деп дордойдо, бул машина оңдоп бир жерде, бирөө башка жерде. Ошого ке дүйнө менен Кудайды унутуп калба. Ке бир айыңда 3 күн убактыңды берип койчу, күнүгө 2 саат берип койчу Аллахтын жолуна. Өзүң үйрөн, бирөөгө үйрөт колуңан келсе.
анан даватка чыкты деген нерсе бирөөгө үйрөтүү үчүн чыкпайт, өз үйрөнүш үчүн чыгат. Эми ошол даваттын тартиптерине дагы киргизип койсо да, жаңы чыккандарды 1-2 3 ай 4 ай чыккандан кийин анан шам баянын бербестен, кичине илим алгандан кийин ошо сүйлөгөн сөзүнө эмнени сүйлөп атканын билгенден кийин шам баянына чыкса, жанагы бизге жанагындай таан сөздөрдү айтып аткандарга бир жана шылтоо болуп бербейт элек. Ошол тартип иретинде бар. Эми чыга албайт экенсиң 20 жыл илим алганга 3 күнгө чыгып кой, анан 40 күнгө чыгып кой 1 жылга, өмүрүңө 4 ай. 4 ай чыгып кой, өмүр бою даватта жүрүң деген, Кудайдын жолунда жүрүм деген сөз кылат. Эми Кудайдын жакшылыгынан тыюуну каалагандар ар нерсени таба берет. Адамдарыбыз ошонун себебинен намаз окуп атабы? Алхамдулилlah, жакшы. Иманга келип атабы? Кудайды таанып атабы? Зыяны жок. Ага асылгандан көрө өзүң кара, багымда окуп атасыңбы? Сен эмне иш кылдың? Канча адамдын намаз окушуна себепчи кылдың? Канча адамга келимени үйрөттүң? Канча адамдын дааратканага кирип чыгышын үйрөттүң? Себеби ар бир дават кылуунун мындай тепкичтери бар да. Азыр мен туурасын айтайын, мен адамдарга даараткан деп үйрөтө албайм чынында. Чоңураак маселелерди айтып, мен өзүм баягы кээ бир адамдар бар, ошону үйрөтөт. Ал үйрөтпөсө, ал үйрөтөт. Ар бир адам кыла турган нерсеси бар да. Өткөндө айтканбыз, кийимиңиз өзүнчө бир дават, сүйлөгөн сөзүңүз, көчөдө жүргөнүңүз бир дават. Өткөндө кинону айттык, бир өзүнчө дават болду десе, бирөө комментарий жазып коюптур. Мына кинону реклама кылып атат, мындан сактангыла деп. Демек, даваттын ар кандай түрү бар. Эми ошол даватка эми Кур'ан аяттан далил келтирип бериң деген, эми бул жер азыр ошо анын убактысы эмес. Эгерде макул десеңер, мен бир күнү атайын бир сабак кылып берем. Даваттын Кур'ан хадиске неме болгондугу боюнча бир сабак кылып берем. Бардыгы азыркы кылып аткан даваттын тартиптерин бардыгы Кур'ан хадиске туура келет. Эч жер каршы келбейт. Ассаламу алейкум. Ажырык сапарда ихрам кийген күндөрү аял кишилерге жыты жок крем колдонсо болобу? Болбойт. Ал аялдардын маселесине келгенде ошону айтабыз деп ойлодум, бирок эртерээк келип калдым. Крем болбойт. Духун деп келет. Крем сыйпаганга болбойт. Себеби ал жасанып болот. Анан күндөн сактануучу күй ошо күнү. Биз башка мезгилде күйбөй атабыз, ошо күнү күй пайда болот. Эмне себептен көлгө барып күйүп атасың? Көлгө барып жылаңачтардын арасында ден соолугуңду чыңайын деп күйгөндөн көрө Аллах Тааланын улук жери болгон Кабаны таап кылып күйбөйсүңбү? Күй ошо күнүчү. Такыр деген сыйпанба, сону болот. Ал ихрам убактылуу эле болот, Киремдери сыйпанбай, ошо Кудайдын астында ошол ибадаттарды аткарсын. Бисмилlah. Ассаламу алейкум устаз. Имам Маргинани илимдеги даражасы боюнча бир аз айтып кетесизби? Муну Ал-Хидая китебинин башы Имам Маргинани муштахидун фил мазхаб. Ахлу таржи ва тасхих деген. Бул мазхабтагы имамдардын сөздөрүн мунуга быйылкы ушул заманда Абу Юсуфтун сөзүнө фатва берет. Мунда Абу Ханифанын сөзүнө фатва берет деп маселе чечип бере турган киши ушул. Биз ошо айтканбыз. Ханафи алымдардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кылымдардагы алымдардын сөздөрүн түз ала албайбыз. 4-чү кылымдан хижраттан кийинки алымдар ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү кылымдагы Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад, Имам Рази, Джассас, Тахауидин сөздөрүн 4-чү кылымдан кийинки келген алымдар мынакей. Бу 5-чи кылымда. Кана 596-чы кылымдын алымы. Мына ушулар бизге тартиптеп берет. Булар мазхабтагы муштахидтер, ахлу таржих ва тасхих. Сөздөрдү мындай фатва берет, буга фатва бербейт деп бизге чечип берет. Ошон үчүн бул китеп бизде эмне? Муътамад эсептелет.